Көкөй айылынын тургуну Аскат Ойдукеев жыл сайын үлүш жерине жана ижарага жер алып кылкандуу дан эгиндерин өстүрөт. Быйыл дагы 30 гектар жерге арпа, буудай, ошондой эле кант кызылчасын жана көп жылдык чөп эгүүнү көздөөдө. Ал буга чейин дан өрөндөрүн камдап алган. Айыл чарба техникалары өзүнүкү болгондуктан жер иштетүүдө кыйынчылык жаралбайт. Жылда себип жүргөндөй эле арпа, буудай себебиз. Быйыл буйрса мынагу арпаларды дайындап турабыз, 15 гектарга. Арпаны себебиз, анан кийин бир 5 гектарга буудай себебиз. Буга чейин фасоль деле айдаганбыз. Биздеги жерлердин баары сайыл суу тартыш болуп кетип, фасоль жакшы актабай калды. Анан арпа, буудай өтүп кеткенбиз. Анан быйыл сахардын кымбаттап кеткенине байланыштуу ошо жакшы жерлерге, суу жеткен жерлерге кант кызылчасын айдайлы дегенбиз. Анан айдап көрөбүз буйрса. Арлыкпадагы сахар заводу иштеп атыр буйрса. Соңку мезгилдеги дүйнөлүк саясий кырдаалдан улам азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу башкы маселе. Мындан улам аймактарда жазгы талаа иштерине эртелеп камданып, талаа жумуштарын маалында баштоонун аракетинде. Быйыл өлкөдө өндүрүлгөн айыл чарба продуктыларына жана аны кайра иштетүүгө басым жасалат. Көкөй айыл өкмөтүнүн берген маалыматына караганда, быйыл буудай менен кант кызылчасына басым жасалып, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Быйылкы жылы жалпы бул 2800 гектардан ашуун жерге ар кандай айыл чарба багытындагы өсүмдүктөр тигилип атат. Анан ошол быйыл мынакей өкмөт тараптан, президент тараптан мынакей жакшы бир жеңилдиктер болуп, дыйкандарыбызга арпа, буудай, кара беде, май өсүмдүктөрү жана башка уруктар келип атпайбы? Ошонун негизинде маселен былтыркыга салыштырмалуу бир 10% чегинде бир өсүш бар да, ушул арпа, буудай маселесине. Мисалы токтоло кетсек, быйыл күздүк буудай 20 гектар жер үстүгө айдалып атат. Ал эми мына жазгы буудай 35 гектар жерге айдалып атат да, жалпы буудай 55 гектар жерге айдалып атат. Быйылкы жылы президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык мамлекет тарабынан дыйкандарга зор колдоо көрсөтүлүп, буудай, арпа жана көп жылдык чөптүн үрөндөрү жеңилдетилген насыйга берилүүдө. Үрөн алуунун шарты да жөнөкөй. Аны нак акчага же Айыл банк аркылуу 2 жылга 4,5% үстөк чени менен алууга болот. Үйүн күрөөгө коюп, документ даярдоонун зарылчылыгы жок. Ошондой эле буга чейинки насыясы бар жарандарды алса болот. Учурда Талас облусуна 171 тонна үрөн алынып келип, дыйкандарга таратылды. Негизинен Талас обласу боюнча 107 000 гектар айдоо жери бар. Анын ичинен 86 000 гектар жер аянты жазгы айдоо себүүгө пландаштырылган. 7 000 гектар жерге күздүк айдоо себилген. Жана ошондой эле 16 000 гектар жерге көп жылдык чөптөр бар да. Ал эми быйылкы жылы жазында 2700 гектар жерге буудай айдап себебиз. Жана ошондой эле 2200 гектарга арпа айдап себебиз. Ал эми былтыркы жылы буудай 7000 гектар жерге айдалып себилген. 22 жылга 10 000 гектарга айдап себүү пландаштырылып атат. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров айыл чарба азыктарын өндүрүүнүн көлөмүн кеңейтүү зарылдыгын белгилеген. Бул багытта аймактарда буудай, кант кызылчасы жана картошкага басым жасалат. Быйыл Талас облусу боюнча 10 000 гектар жерге буудай эгилет. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 3 000 гектарга көп. Талас обласу боюнча 300 гектар жерге 3 тоннага заявка бергенбиз. Бүгүнкү күндө 171 тонна арпа, буудайдын үрөөнү райондук айыл чарба департаменттери аркылуу алынып келинди. Айыл банк аркылуу 2 жылдык насыя менен. Негизинен ошо быйылкы жылга буудайдын үрөөнү, арпанын үрөөнү, беденин үрөөнү жана ошондой эле май өсүмдүктүн үрөөнүн ушул 2 жылдык эме менен каникул менен берип атат. Будан тышкардагы дыйкан фермерлерге жер айдатам, мал чарбасын өнүктүрөм дегендерге дагы берилип атат да кредиттер. Үстүбүздөгү жылы айыл чарбасын каржылоо 10 долбооруна республикалык бюджеттен дыйкандарга насыя 6% менен берилүүдө. Ошондой эле дыйкандар үчүн түзүлүп жаткан шарттардын бири суугат тармагын жакшыртуу. Быйылда суугат суу тартыштыгын алдын алуу үчүн эрте жазда камылгалар көрүлүп, ирригация системасын жолго коюуга, каналдарыбызды тазалоого өлкө казынасынан 1 миллиард 100 миллион сом бөлүнүп, аймактарда иш кызуу жүрүп жатат. Гулира Нурболотова, Мелис Элебесов, Талас облусу.